Assalamu alaikum. Бүгін Абдулла Ташевич мына урматтуу агабыз конокко келип калыптыр Бишкекке. Анан жолугуп көптөн бери Facebook'tan эле таанышып жүрөбүз. Анан айтып жүргөн ойлору, иш аракеттери, багбанчылык тууралуу, анан өзүбүздүн Кыргызстан мекенибиздин өндүрүшүн колдоо деп чакырыктарды кылып, иштерин аракет кылып, багбанчылар уюмун түзүп, азыр миңдеген кишилерди жетектеп атат мына. Барын эле WhatsApp, Telegram каналдарын ачышып, мен да ошолордо мүчө болуп барап турам. Бир маалда эле миңдеген сообщение толуп калат, ачып жапкычак деле. Анан ошо Абдулла таксыр менен сиз да өзүңүздүн ойлоруңузду айтып, ошо кандай биздин өнүктүрүп, өзүбүздүн өндүрүштү кандай өнүктүрөбүз? Абдулла таксыр. Assalamu alaikum. Facebook колдонуучулар, assalamu alaikum. Багбандар жааматы, мен багбандар менен дайым учурашпасам, багы беседа болбогудайда. Эми биздин өзүбүздүн өндүрүштү мындай көтөрүштүн эң биринчи эле ушул жолу биз мына Индияга окшоп, мына бизге баскынчылык кылып аткан мамлекеттердин товарларын албай коюшубуз керек да. Ошолордон отказ кылып, отказ кылыш керек. Категорически. Биринчи жолу. Эң биринчи эле ошол биринчи жолу. Бойкот кылабыз. Бойкот кылыш керек. Мына мисалы үчүн азыр бизде бар нерселер бар да. Мына өзүбүздүн суу бар. Мына Өзбекстандан кирип аткан, Казакстандан кирип аткан баягы суулардан категорически отказ беришибиз керек. Бизде суу кеңири. Биз ошодон башташыбыз керек да. Анан кийин экинчиден биздин өндүрүшчүлөр өндүрүп туруп сата албай аткан бизде ширелер бар, соктор бар. Анан экинчи болуп туруп биз соктордон отказ беришибиз керек да. Анан үчүнчү болуп бизде сахар деген толтура бизде, өзүдө. Кумшекер. Өндүрүп алып сата албай отурушат да. Мына эң ушул бар нерселерди чектеп туруп, анан жогун биз өндүрүшүбүз керек да. Мисалы, ун бизде жок да азыр. Ун бизде жок. Унду эмне үчүн өндүрбөйт билесизби? Бизде себеп дегенде ошол будайдын клейковинасы чыкпайт да, 30га чыкпайт. Аны болсо биздин мамлекеттик мына айыл чарба министри аны чечти. Министерство аны чечти. Ага эмне биолигин деген органикалык препарат таап чыкты. Ошо биолигин менен обработка кыла турган болсо будайдын клейковинасы 30дан 60га чейин көтөрүлөт. Ошондо бизде производительность көтөрүлөт. Жок, ал деген уже баягыдан нан жасай турган ун чыгат уже. Сапаты жогору. Сапаты жогору болот дагы. Анан кийин биздин азыр бардык өзүбүз отургузуп аткан арпа, анан кийин башка жүгөрү отургузуп аткан жерлерибизге биз будай айдап ала турган болсок, биз будайдан зависимосттан чыгып калабыз да. Анан кийин дагы бир чакырып кетейин туугандар. Көп келген импортный ошо будайларды баягындай арзан болуш үчүн сторож деп коет да, баягы будайды коруп чычкандан. Ошондой болбош үчүн алар геномодифицированный будайлар чыгарып таштаган да. Мышыктын генин кошуп койгон, чычкан жолой албайт. Генный инженерия менен. Генний инженерия менен иштеп койгон. Ошондой ундар бар да бизде, келип атат. Ошондо талап жеп атабыз. Ошондо талап жеп атабыз да. Мына ушунун баардыгын мисалы үчүн жөнгө сала турган бизде жөн ушундай акылдуу, эстүү, ушундай патриот жигиттерибиз көп да. Биз болгон эле биз Асгат мына биз экөөбүз бүгүн чогулуп, экөөбүз мисалы үчүн башында экөөбүздүн сөздөрүбүз кандай болду? Гер мурга келдик, бир сыйра неме болдук. Мындай анан кайра мына бир жолго түштүк. Кыргызды түшүнөт да. Түшүнөт. Мына качандыр бир кыргызды түшүнгөндө анан кийин бизде бар жок жайына келет да. Ошого мен айтар элем, туугандарым, мына бар нерсени азырынча өзүбүздүкүн алгыла, жок нерсени өндүрөйлү. Туура айтасыз. Мына бизде бардык өндүргөн мисалы үчүн жашылча жемиштерибиздин 10% биз сатып калабыз да. Туура. Калган бардыгы талаада калат, чирип кетет, убактысы өтүп кетет. Переработка жок бизде. Эгерде биз бардык ошол азыркы эле өндүрүп аткандарыбызды эгерде переработка кыла турган болсок, биз жөн эле 2 жыл жей турган продукция чыгат. Өзүбүздүн жете турган чыгат спокойно. Туура айтасыз. Мына достор, азыр кечеден бери көрүп алып кейип атабыз. Facebook'та эме жаңылыктардан чыгарып атат. Унду талап кичине эле бир болбогон бир эмеге паника болуп, элдин баары дүрбөлөң болуп, тим эле үркүн болуп кеттик го. Бунун баардыгы сабатсыздыктан, маалымат жоктуктан. Мына азырча Абдулла Ташевич менен сүйлөшүп, көптөн бери ушул иштерди өзү чукулап, бардык маалыматты чогултуп мага мындай чайнап берген үчүн мен түшүнүп калдым.
Bizде мындай стратегический сырьёлорго ошол un, будай болобу, шекер болобу өзүбүзгө өзүбүз жеткирип ашыра турган биздин жерибизде 6 миллион эмес 600 миллион кишини баксак болот. Ошондой потенциалыбыз бар. Анан биздин ол суу менен вообще 60 миллиардты обеспечить эте турган. Дүйнөнү десеңиз. Дүйнөнү обеспечить эте турган потенциалыбыз бар. А биз болсо эмне 90 сомдон боржоми алып ичип отурабыз. Туура. Баардыгын талатып коюп, анан мына Абдулла Ташевич да бир жакшы демилген бүгүн көтөрүп мага мындай үйрөттү, кеңеш берди. Ушул эл менен чогуу биргеликте иштеп, мына эл болбосо биз өзүбүз эчтеке кыла албайт экенбиз. Эл жалпы эл бизди колдоп, анын үчүн биз туура маалымат жеткирип, аракет кылабыз. Ар бир келип аткан, сырттан келип аткан азык-түлүк, un болобу, шекер болобу, сог болобу, ошону биз туура маалымат, ал жерге эмне кошулуп келатат, эмне бизге кандай май менен жасалып атат, кандай генный эмелерди кошулуп атат. Бизге керек эмес мындай пестициддер менен, пестициддер менен мына Тажикстандын келип атат го жүзүмдөрү. Полный пестицид, гербицид, анан кийин фунгициддерди өсөт ошолор. Бүт бар, химикат. А биз болсо өзүбүздү жүзүм менен 3% камсыз кыла албайбыз. Тажикстандан алып жеп атабыз, айласы жок. Айласы жок. Бир күндө Тажикстандан бизге карап эң эле аз чыкты дегенде күнүнө 100 тонна Баткенден жүзүм өтүп келет ушу базарга. 100 тонна. 100 тонна күнүнө. Карабайсыңарбы? Достор, биз деген өзүбүз бейиштей жерде жашап туруп, ушунча жерибиз бош туруп, азык-түлүк коопсуздугуна биз көз каранды болуп калдык башка мамлекеттерге. Эгерде Кудай сактасын, аларда бир деме болуп кетип, бир апат чыгып кетип, жабылып калса, анда биз ачык кала калат экенбиз. Жүзүм жебейбиз. Келерки жылы эгерде Тажикстанды жаап койсо, жүзүм болду, токтойт. Бир күндө талап кетет экен, достор. Бир күндө Бишкектин, Кыргызстандын азык-түлүктөрүн эл талап кетет экен. Экинчи, үчүнчү күнү биз уже дефицит дүрбөлүнгө чөбүз. Мына бир эле мисал келтирейин. Былтыры бир инцидент болду. Чегара жабылды. 4 күнгө жабылды. Жүзүм 50 сомдон сатылып аткан жүзүм 150 сомго чыкты. Мына. Достор, бул стратегиялык дегенчи Аскат, Шакар, бизде шунчалык жерлер көп экен, иштетилбеген. Жөн эле турат. Ошо Манас атам ат чаап кеткен бойдон эле жатат экен да. Эчтеме болбоптур да. Бирөө дагы барып мындай кетмен чаап койгон. Кетмен чапкан эмес, даже барып туруп ал жерде бир 4 айда бир жолу киши өтөт окшойт ал жерде. Туура. Ушунчалык жер көп экен да. Жапай турган жерлер, Жапай турган жерлер, ошонун бардыгын мына мен айтып атам да, туугандар, силер мына мени Уккуладагы баягы Жет областка баягы 5000 километр ылдыйга каза турган буровой бар да. Ошону алып келе турган болсок, 5 километр казат. Ошону алып келе турган болсок, биз кайнаган суу чыгарабыз. Ошо кайнак сууну биз отоплениеге иштетсек болот. Анан муздатып туруп, анан бойлолорго иштетсек болот. Муздаганын көп да мындай мүмкүнчүлүк момундай биздечи. Ушунун бардыгын мындай ачып билип көрүшкө бир мындай бизге адис керек болуп атат да. Ушул адистерди тарбиялоо боюнча мен сага айтар элем, мына вуздарда окуган биздин балдардын ичинен 1000 бала окуса, ошонун 10-у окуп атат, 990-у окубай эле жөн эле жүрөт да. Жөн эле жүрөт, эптеп эле убакыт өткөрүп эле ошол диплом алышта. Анан барып туруп, анан ошол бир структурага барат, бир ишканага барат, ошол жерде талкалайт, акыры барып туруп не уч. Сабатсыздык менен ошол биз жеңилип атабыз. Абдулла агайыбыз да айтты эле бир нерсени, мына Турцияны барып көрүп келиптир. Турцияда мисалы адистерди даярдоо боюнча алдыга өтмөк турсун ашып кетиптир. Туурабы? Ооба. Агроном мондай адистер ошол излишки. Бизде дефицит турмак, өзүдөн чыккандар башка тармактарда иштеп жүрөт, же өзүнүн эмесин, кесибин жакшы билбейт. Анан кечирип койгула, ошондойлор бийликке келип, ошолор башкарып, могу баарын өнүкпөгөнүн бирден бир себеби ошол да, туурабы? Анан Абдулла таксыр мына жакшы демилген айттыңыз. Биз мисалы сизден бир жардам сурайт элек, биякта биз ошо мен мына Facebook'тан кайрылам. Балдар, кыздар келип жардам берсе бизге, сиз бизге мындай багытты көргөзүп турсаңыз, болду. Un маселеси болобу, шекер маселеси болсо, мисалы биз менен бийлик сүйлөшпөйт экен, көрдүңүз. Баары кагаз менен экен. Бир кагаз жазсаң 10 күндөн жооп берет, аны унутуп коесуң. Сиз менен оперативно иштеп, Telegram, WhatsApp'тан эле сиз бизге багыт берип турсаңыз, дават
болуп атпайбы бул делечи? Агартуу дабаты болуп атат. Эми мен багандай простонародье, мен да багандай народный министр болуп калдым эми. Эми биз дайыма даярбыз. Силерге жардам бергеним, жолдорун көрсөткөнү бардыгына биз мындай. Мен бул өзүмдүн баягы акыркы ушул дагы мына мен 50ге чыктым. Ооба. Дагы жашаймбы, канча жашайм бир Алла билет. Ушунун бардыгын мурас кылып кетейин. Калган өмүрүмө ушул Кыргызстандын bir өнүгүшүнө bir багыштадым да. Мына ушул эле максат. Мисалы үчүн мен бир гана бакты билбейм мен. Малды билем мен, сууду билем мен, балыкты билем, балды билем. Даракты мисалы үчүн мен тияктан атып туруп карап туруп эмне болуп атканын түшүнүп коем да. Ушунун бардыгын мына балдарыма, мына силерге, ушул жаштарга, ушуларга таштап кетиш. Мурас кылып бериш. Ушундай бизге окшогон мындай балдарды мына тарбиялаган мына ата-энебизге рахмат. Кудайга шүгүр, бизди мисалы үчүн уурдаба дептир, мисалы үчүн бирөөнүн бирдемесине тийбе дептир, ушинтип ушундай адепти берген экен. Азыр Кудайга шүгүр. Мына мен рызкыны Алладан гана тилеймин. Алла субханаху ва таала төгүп чачып эле берип атат. Кудайга миң каллам шүгүр. Эми самый главный ушул мен кылып аткан иштерди мына Алла субханаху ва тааланын ыраазычылыгы үчүн, мына элим үчүн анан кийин ушунун бардыгын шакирт даярдаңыз. Шакирт даярдаш керек болуп атат. Азыр мен эми өзүң билип атасың. Мына Абдулла Ташевич туура айтып атат, пайгамбар жашына келип калыптыр. Мындай тажрыйбасы деле мындай эме мол экен, көп нерсени көрүп иштеп атат. Анан мына бизде кыз жигиттер могу чакырык кылат элем. Facebook'tan эле, Telegram'dan эле канал түзүп, ошо каналга ар ким өзүнүн салымын кошуп, мисалы айылында, көлдө болобу, нарында болобу, кеңешип, мисалычы мондай отургузсак болобу, кайсы жерден алсак болот, эмнени жесек болот, эмнени эксек болот, кайсы малдын кайсы породасын, баарын кеңешип бир канал түзүп, анан департамент деп коебуз. Народный департамент хозяйства. Бул жак министр болот, мына элдик министр. Анан дагы бир эме да, биздикилерде момундайда жүгөрү, анан будай, арпа. Ошо менен ограничение. Анан же болосо помидор, болгарский, анан же баклажан. Дүйнө жүзү бизден сурап жей турган толтура пряный чөптөр бар. Чөптөр бар. Ушундай сонун овощтор бар. Туура айтасыз. Ушундай сонун сортовой алмалар бар. Туура айтасыз. Сливалар бар. Ушулардын сортторун выявлять этип, ушун бардыгын бирдиктүү бир эмеге киргизип койдук. Ошону мисалы үчүн бизге келип отуруп бир ушундай сен айткандай жакшы мындай жазышты билген, кыйын, сабаттуу балдар келип команда болуп, ушулардын бардыгын жазып туруп, программага киргизе турган болсо, келиркиден уже өзгөрүү болот эле да. Келиркиден уже сонун өзгөрүү болот эле. Достор, ошо бир программа түзөлү. Ар ким өзүнүн айылында жашап атат, районунда жашап атат. Ошол жерде кандай бир пайдалуу, мындай сыртка тааныта турган, же болбосо ошону ишке өндүрүп чыга турган чөптөр болобу, өндүрүш, мисалы ошол эле көлдүн алмасы мына көчөдө сатылып атат, уяласын. Теге биздин эме коңшу өлкөлөрдүн алмалары Кытайдыкы, сонун кылып эме супермаркетте турат. Супермаркетте мындай штучный кылып, сонун кылып. Биздин алмабыз көчөдө сатылып атат. Уят 80 сом, 60 сомдончу болбогон. Ошону биз өзүбүздө өндүрүш 80 сом, 60 сом бул өтө жогору биздин алмаларгачы. Эгерде биз бардыгыбыз баягы жана мен айткан сортторго өтө турган болсок, булардын бардыгын уже дүйнө жүзү тааныйт да. Бул клубныйлар да булар. Алмасы дагы, сливасы дагы, черешнясы баары клубный. Ушуларды сунуштап жатабыз да биз. Эми эски усулдан өттүк да. Жаңыча ой жүгүртүүгө келишибиз керек болуп атат Аскат. Туура айтасыз. Абдулла ака, мына сиз бардыгын маалымат чогултупсуз, мол экен. Эми мен ошо дагы бир жолу суранат элем, мына ушул тармакта кызыккан, айыл чарба, өндүрүш, өзүбүздүн мындай патриотизмде жөн эле көк бөрү менен, анан манас менен чектелбей, мисалы өндүрүш жакка өтөлү. Өндүрүш, мал чарбачылык, багбанчылык, ушул жактарды колдоп бергиле. Ар ким өзүнүн программасын биз менен кеңешип ишти алып барсын. Туурабы? Туура. Элди агартууга жыйылабыз. Биринчи жыл, мына быйылдан баштап жылдын аягына чейин агартуу ишин кылабыз. Экинчи жыл анан уже конкретика өтөбүз, Конкретика. Күздөн баштап өтсөк болот. Күздөн баштап мону өз эгесиңер, мону кыласыңар деген ар бир районго 40 районго бөлүштүрөбүз. Анан кийинки жылы уже экспортун сүйлөшөбүз. Туурабы? Азыр болсо биз эмебиз жок, программа же маалыматыбыз жок. Ар ким ар кайсын кылып атат, айтып атат агабыз. Өзбекстан келген көчөтү канча миң? 400 миң. 4 миллион көчөт жылыга кирип турат. 4 миллион көчөт
Анан канча 280 миллион 280 миллион сом ветер. эмеге шамалга айдап атат. Эмне дегенде ал көчөттөр оорукчаны көчөт экен. Элдер сабатсыздыктан алып келип, кыйналып, сайып, аны суугарып, канча убакытын кетирип, кийинки жылда ал солуп калат. Эгерде биздин кыргызстандыктар отургузган көчөттөрдүн бардыгы баягы сапаттуу вне зоны вирусной безопасности болуп, сонун көчөт болгондо, азыр біз Польшага окшоп 30 жылдан бери отургузган көчөтүбүз менен биз азыр мондай денежный кризис болбойт эле биздечи. Карызда эле болбойт элек да. Туура. Негизи мына мен дагы Facebook'tan көп айтып жүрөм. Жаңы эле азыр Швециядан бир иним чалып айтыптыр. Эмне социализмди айтып атасыз. Мына Швецияда деле социализм, биздики башкача социализм болгон деп. Социализм деген мааниси эл өзү иш кылыш керек. Коом астынан оң болуш керек. Мына жамаатташтырып, кызматташтырып, кооперация. Мына агабыз ошону кылып атат. Өзүнүн жолу менен, бирок элге агартуу ликбез өткөрүп атат. Анан ошого мына сабатсыздыктан биздин башка мындай айтканда шылуундар колдонуп кетип атпайбы? Мына унду деле монополия кылып алып, көрдүңөр. Кандай уят болуп атабыз. Ошондой эле көчөт, ошондой эле шекер, алма ошондой эле биздики тебеленип калды, туурабы? Канча деген сокторду ичип атабыз дейт агабыз. Канча деген сокторду ичип, ал соктор өзү химикат болсо. Биздин өрүктөр тиякта терилбей жатат. Терилбей чирип кетет. Чирип кетип атат көлдүн өрүктөрү. Переработка жок. Переработка жок. Бунун баардыгы чабалдык, мындай менеджменттик чабалдык болуп атат. Бир эле жерин айтайын. Кытайдын өзүнөн 60 миллион долларлык алма алып жейбиз. 60 миллион? 60 миллион долларлык. Жылына. Мына карабайсыңар, анан кандай? Бир эле алма. Азыркы Ирандан келип аткан, Польшадан келип аткан алмалардын вообще саны жок. Айтпаңыз. Анын баардыгы биздин чөнтөккө тийип атат. Бүт баары. Эгерде ошол алманы отургузсак, биздин жерибиз бош жатат. Анын асты толтура күч. Ал күчтү даракка бермек, ал дарак алма бермек. Алманы сен мага сатмаксың, мен жемекмин. Сен да акча калмаксың. Алма тияктан келип атат. Болгондо дагы бизге зыяндуу түрүндө келип атат да. Химия түрүндө келип атат. Биз аны жеп атабыз. 60 мисалы үчүн алманын баасы 120 сом болсо, мен аны жейм дагы ооругандан кийин мен ага доплата кылам, ал алма 500 сом килограмм болот. Барып. Жей берсем. Мына, карабайсыңар, бул бир гана ошол жанагы алы акын айткандай бир мыктын айынан бир ат жыгылып атат. Бир аттын мүдүрүлгөнүнүн себебинен бир батыр өлүп атат. Бир батыр өлгөн себебинен бүтүндөй эл кыйрап калып атат. Туурабы? Ошондуктан достор, мына бийлик өкүлдөрү деле укса, мына өкмөт укса айтайлы, протекционализм деген болуш керек. Протекционализм деген саясат жүрүш керек. Эч ким кылбайт атпайбы? Биз чаржай, эшек жайлоо мындай айтканда талтайып калдык. Азыр бизге мисалы үчүн күнүгө революция кылып, күнүгө президент алмаштырсак дагы, күнүгө премьер кетсек дагы, депутаттарга күнүгө шайлоо кылсак дагы өзгөрбөйт. Адамдын аң сезими өзгөрмөйт. Туура. Бизде ошондой. Бизде баягындай айткан го, эй, бара бербей, пара бер дегенге өтүп алганбыз да. Жок, сен пара бербей, бара бер дегенге өтүш керек болот. Кайра. Пара бербейли, достор. Пара бербейли, митинг кылбайлы. Мына жылы, мына аз башталды. Эмеге өтөлү. Конкретно ишке өтөлү. Мына көп айтат экен, эми сүйлөйлө берет экенсиңер. Силерде кол сүйлөгөндөр миңге чыккан. Ай, сүйлөп, бирибизге жүрөк түшүнүп, мээге сиңип, туурабы? Анан идея жаралат. Анан идеология болот алчы. Анан идеология болгондо анан масса чогулат. Масса анан бир иште, мисалы 10 миллион көчөттү, мисалы Арменияда азыр тигип атышат. Бир эле идеологиянын себебинен. Ошон үчүн элге жайылыш керек болуп атат. Аны бизге жардам бергиле. Мына ар бири отуруп алып, мына ар бириңер азыр YouTube көрүп отурасыңар, болбогон эле посттор жазып атасыңар, бирөөнү жала жеп атасыңар, мындайчы ушак да. Ошону күчүбүздү мына Facebook'та азыр бир 5000дей активный пользователь бар. Активный күнүгө пост жазат. Ошолор мына бизди колдоп, мына мен эмес, Абдулла Ташевичти эмес, өзүбүздүн өндүрүшүбүз. Өзүбүздүн натуральный общий жумуш болсун. Жалпы биздин мамлекеттин эмени коргойлу да. Мамлекеттин ичиндеги өндүрүшүн коргойлу. Анын үчүн элге мээсине сиңдирели. Мону жейли, мону жебейли, мындайчы. Билиш керек да, арам менен адалды айырмалабай калбадыкпы? Эми анын эң биринчи туура айттың, ошол арам адалына мындай билим бериш керек да. Билим бериш керек.
мына азыр Порошенконун конфеттери мен ачык эле айтам, ада арам. Бизге багы чочконун майы кошулган добавкаларды кошуп таштайт. Порошенконун Рошендан вообще даже ос ийбеш керек. Ат эле бир укмуш болуп атпайбы Порошенко деп. Ат эле. Мына бизге келип аткан мына Өзбекстандан чыккан конфеттерди шоколад ал жерде өтө аз, ал жерде башка бир эме менен жасап туруп, краситель менен жасап туруп, көбүнчө эле ошол пальмовый майды иштетет. Аны биздин аялуу катмарыбыз жейт, кантип жейт. Биз тойго барабыз, бизге пакет тиет, пакетти алып келебиз, конфетти өзүбүз жейбиз, этин жейбиз, нанын жейбиз, конфетти балдарга беребиз. А конфеттин килограммы ал жерде 70 сом, 80 сомдук конфеттер. Полный вред балдарга кетип атат да. Мына генофондду өлтүрүп атабыз да. Тукум курукка алып баратабыз. Барып ошондой болот. Анан достор, мына Абдулла Ташевичти мен аябай урматтайм, постоянно окуп жүрөм, бөлүшүп жүрөм, лайк басам. Силер дагы ошондой кылып тургула. Анан Абдулла Ташевичтей 100 эмес, 20 эле киши болсунчу, же 40 киши болсун. Мына бизде 1000 сельхозда миңдеген кишилер зарплата алып отурат. Элдин мындай айтканда акчасын алып отурушат да. Миңдеген киши отурат. Мына Абдулла Ташевичтей 20-40 эле киши жетмек. Турабы? 100 болсун, ошон үчүн жардам берели. Мындай билими барлар мындай кеңешип, кеңеш бергиле, турабы? Мына Польша бизден жаман болгон. Польшада талкаланган. Польшада уже адамдар органга тапшырып аябай жаман болуп кеткен да. Ошондон кийин Америкада жашаган бир киши келген да. Өзү поляк, Америкада жашаган. Анан келген дагы ошол киши. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз? Даниярдан келдикпиз. Келиңиздер. Кел, отуругула. Биз азыр бүтүрүп коелучу, Анан Польшага келген дагы анан кийин ал мына мага окшоп баягындай эл кыдырып айта берген, анан жанына баягындай мугалимди алган, бир химикти алган, бир биологду алган, команда кылып туруп, весь Польшаны кыдырып чыкканда анан кийин программасын жазып, эмеге президентине предложение кылганда, сунуштаганда президенти жанагынын программасын кабыл алып, алар бак отургузган. Только бак отургузган. Азыр дүйнө жүзүндө Польшанын алманысы сатылбаган жер жок да. Ошону менен азыр булар Европадан дагы жогору деңгээлдеги багы немени, акчаны топтоп, азыр Польша такыр өзгөрүп кеткен. Мына бизде азыр полностью органика аймак болуп туруп, биздин мына по секрету айтып коеюн, Өзбекстан өзүнүн алмасын жебейт да. Только кедейлери жейт, байлары бардыгы ноокаттын алмасын жейт. Себеби дегенде ноокаттын алмасы дүйнө жүзүндө биринчи очередте турат. Ошонусу менен биз толук алманын жумуш бүтүрүп койсок. Мекени өзү Кыргызстанда. Ооба. Тарыхый мекени. Тарыхый мекени ушул Кыргызстан менен Казакстан. Ушул жерге түшкөн. Алма өзү бизден кеткен, дүйнөгө тараган. Ооба. Биздин мына культура. Багы карлик, полукарликти адамдар жаман көрүп атат да. Карлик, полукарлик Советский Союздан чыккан. Бунун технологиясын баягы партийный боссторго предложение кылганда, алар албай койгон да. Албай койгондон кийин анан кийин бунун технологиясы жатып через эме болуп туруп, Европа, Америка чыгып кеткен. Америка анан кийин биринчи болуп ошол М9, М106 деген подвой менен алма чыгарып турган дүйнөнү ошо только французча сатып канча миллиондогон долларларды көрүп атат да. Ошондо дагы ошол уккан эмес да, союздун кишилери деп койгон. Ученыйларды сыйлабас. Азыр бизде кандай болуп атат? Мына институт земледелия вообще талкаланып кетти. Мына биздин президентибиздин ошо көңүлүн ушуга бурат элем. Кайра ошол жерде бир институт ошонун ичине кирип алда жок болуп кетти да. Дагы бир институт. Мындай айтканда сазга батып кетип атат. Сазга батып кетип атат. Азыр ал ошол жерде 1,5 миң киши иштеп турган жерде 2 институт болуп. Ошол жерде азыр 60 киши калды да. Ана. Эми көрсөң вообще Чернобыль болуп кеткен да. Ушуну кайра калыбына келтириш керек. Келтирип туруп, мына Москвада Сколково, мына Америкада дагы бир немелер бар да. Жаллан кыргыздын акылдууларын бардыгын бир жерге топтоп туруп, ошондой бир уюм ачышыбыз керек ошол жерге. Мисалы кандай? Мына бул жерде филологдор болуш керек, тилчилер, манасчылар. Москвада дейсизби? Жок, өзүбүздө институт земледелия базасында. Ошол. Бул жерде кандай десем, акылман ордо дейбизби, же болбосо бир кандайдыр бир комитет спасения деп. Комитет спасения, акылман ордо деп ошол жерге ачып туруп, эң
ушул кыйындардын баардыгын ошол жерге топтоп туруп ошол жерден биз ошолордун акылын пайдаланышыбыз керек мына Абдулла агайыбызчы агабыз жөнөкөй сөз менен укмуш гениальный идеяларды айтып атасыз. Укмуш мондай бир реформаторский идеяларды айтып атасыз. Бирок жөнөкөй биз кыргыздар мындай кемчентойлук кылып коет экенбиз да, кыргызга кыргызча жөнөкөй чайнап берип айтсаң дагы эми мында мен кемсинтпейм, бирок факт ушундай болуп атат. Ушундай агаларыбызды угушубуз керек. Ошолордун мындай кеңешин алсак, бизге тиги эме Билл Гейтс, Стив Джобс кереги жок. ооба өзүбүздө бар. Жо, өзүбүздүн эмебизди, акылыбызды өзүбүз биринчи колдонгонду үйрөнөлү. Ооба. Акылыбызды. Анан кийин башка биз бирдеме болсо эле тиги эмеге көз чаптырат экенбиз. Россия эмне болуп атат, тиги жак эмне болуп атат, Америкада мындай депчи. Ошого эме кылалы, мындай шорду эл деп жүрөм да, биз шордулукту ошо өзүбүздөн биринчи жоготолу. Мына агайыбызга жардам берели. Мына действительно мен сизде Азыр мына питомникке развитие садоводства деп багбанчылыкты өнүктүрүүдө фонд ачтым. Ошол жерге азыр бизге 5 миллион доллар болсо 200 гектар жер алынат, 20 гектар теплица болот, административный зданиялар, ушуларды курабыз. Жок, эми орундар даяр, проект даяр. Проект даяр. Анан лаборатория коебуз ошол жерге, инвентро. Ошону кое турган болсок, биз бир жылда эң аз дегенде 3 миллион, эгерде мисалы үчүн тынбай иштей турган болсок, 30 миллионго чейин көчөт чыгарып тура алабыз. Бул деген Кыргызстандын көчөткө болгон потребностун 150% биз жаап тура алабыз да жыл сайын. А болгону 5 миллион доллар. А 5 миллион долларга биз бир жолу көчмөндөрдүн оюну өткөзүп коюп атабыз да. Туп-туура айтып атасыз. А зато бул жүздөгөн жылдар кызмат кылмак да бизгечи. Мына Абдулла агай, дагы бир жолу мына Facebookчу күч да, билесиз, күч. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында Facebook болсочу, ал 13 жыл дават кылган аясы. Ооба. Туурабы? Бир жылда баарын дүйнөнү мусулман кылып койгон. Дүйнөнү мусулман кылып коймок. Бизде азыр Facebook бар да. Telegram бар, молар түз эле айта алабыз. Түз айтабыз. Даватты түз эле кылабыз. Сиз ошону эми мына 1,5 жыл болду деп атпайсызбы? Мындай катуу киришкениңизге артка кетпеңиз. Facebook менен бирибизди колдойлу. Иншалла. Иншалла мына жигиттер да келип калды, баарыбыз эме. Рахмат достор, ошо бөлүшүп Абдулла Ташевичке лайк баскыла. Сразу окуйсуңар, сразу баса бергиле. Бул кишиники мен мындай сүйлөшүп көрдүм, өтө терең, ойлору терең, анан ою таза, чыныгы мындай Алла ыраазылыгы үчүн биринчиден, анан элим үчүн деген киши. Мына ошон үчүн колдоп коелу достор, башканысын коюп.